жаман энергиянын баарын чыгарып турат да. Мектептен баштап эле өзүм шыгым бар экен да, спортко. Тазабек Саманчиев деген болгон. Ошонун урматына атын коем деп, мен атым ошону Тазабек деп койгон да. Бүгүнкү берүүдө бир катар спорттук мелдештердин жеңүүчүсү, мыкты чебер, жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов менен болгон маекти сиздерге сунуштайбыз. Негизи спорт менен ар дайым эле машыгыш керек да. Дени сак адам бул улуттун да кызыкчылыгы болот. Спорт бул тазалык да. Ар бир кыймыл негизи бул адамдын жанагы ичиндеги же болбосо жаман энергиянын баарын чыгарып турат да. Эң негизгиси ичиңде жаман нерсенин баарын сактабаш керек. Спортко негизи мен өз кичинекейим эле ушу мектептен баштап эле өзүм шыгым бар экен да, спортко. Элдер ар бир мектепке барганда апам Раматова так мугалим да, анан күндө ак көйнөк кийгизип жөнөтөт. Сөзсүз түрдө колумда футболный топту көтөрүп алып барып, ошо күнү футбол ойноп, кап-кара болуп кайра келип калат элем. Элдин ишениминен эл өкүлү болуп келгенден кийин эл үчүн кызмат кылыш керек да. Таза кызмат кылып, бир тарыхта кала тургандай бир кызмат кылайын деген чоң ниеттерим бар да, мен келгенге чейиндечи. Адамда негизи бир максат болуш керек экен да. Кызмат кылган болсок, ал эртеби кечпи ал эч качан унутулбайт. Бул кайта турган нерсе экен да. Биздин келечегибиз балдарда, анан ошол тарбия. Анан ошол жерде ата-энесинин колунда барбы, жокпу, ага карабастан мектепке кабыл алуу кыйын болуп атат, акча менен болуп атат. Мектепке кирип окугандан баштап жанагы ата-энелердин өзүнчө бир фондун түзүп алып, ошол жерде кыйнап ата-энелерден акча топтомой болуп атат да. Буну жоюу өтө кыйын болуп атат, бирок мен колдон келишинче Кудайым буйруса аягына чыккан аракет кылып атам, реформаны жүргүзүп, силер кылбасаңар, муну кылгыла, аны кылгыла деген талаптарды аткарып атам. Мен Кудайым буйруса бул нерсени аягына чыгам деген чоң үмүттөмүн. Аракет да кылам. Кудай буйруса биздин келечекте биздин жаштарыбыз анын ата-энесинин акчасы барбы, жокпу, ага карабастан татыктуу билим алыш керек деп айтат элем да.